Ак Суу районунун Ак Чүй айыл аймагында жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору ишке ашырылды. Айыл аймак башчылары тарабынан калкка кызмат көрсөтүүдө эл аралык жана республикадагы донорлук уюмдар менен кызматташуу жакшы жолго коюлган. Аталган айыл аймагындагы Качыбек айылында 5 социалдык объекттин ачылыш аземи болуп өттү. Ысык көлдү өнүктүрүү фонду, Арис, өнүктүрүү саясат институту, 11-чи жол тейлөө кызматы жана Хелветас уюмдарынын каржылоосу астында жаңы мектеп, бала бакчанын курулушу, спорт залдын жана жолдун салынышы, ошондой эле Качыбек айылынын калкын суу менен камсыздоо иши аткарылды. Эң алгач таза суу менен камсыздоо долбоорунун ачылышы болуп, өкмөттүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана Хелветас уюмунун Швейцариядагы өкүлү кызыл тасманы кесишти. Суу кордогон корболор, суу сыйлаган зор болор дегендей, кыргыз элинде ата-бабаларыбыздан бери сууга сый мамиле жасашкан. Жогоруда санап өткөн каржылоо фонддордон сырткары аталган айыл аймагынын башчысы да, айыл тургундары да сууга олуттуу маани беришип, таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу иштерине кол кабыш кылышкан. Бул долбоорду ишке ашырууга жалпысынан 3 миллион 300 миң сом сарпталган. Негизи бул долбоордун максаты жөн эле сууну казып суу чыгаруу эмес, а ушу суу туруктуу негизинде бул айылга болсун деп. Туруктуу деген бул тарифтерди элдер менен чогуу талкуулап, канча тариф болуш керек, что бул суу бир эле 5 жылдын ичинде кайра талкаланбай, туруктуу негизинде постоянно болуш үчүн. Качыбек айылынын 40% тургундары жана бир нече социалдык объекттер таза суу менен камсыз болду. Бул иш-чарага аутсорсинг ыкмасы колдонулду. Мурун кудуктан суу ташып ичишсе, эми таза суу ар бир тургундун үйүнөн чыгат. Суунун баасы киши башына 19 сомду түзөт. Сууну сарамжалдуу колдонуу үчүн ар бир үйгө эсептегич коюлат. Эми бул долбоордун туруктуу иштеп, стандарттуу нормага жооп бергидей абалда иштешине көзөмөл жүргүзүп турушмакчы. Андан соң сапарыбызды бала бакчанын ачылышына уладык. Кызыл тасманы тартып, шаңдуу музыканын коштоосунда кенедей бөбөктөр кара жорго бийлеп, эл өкүлдөрүн тосуп алышты. Кызыл тасма кесилип, меймандар бала бакчанын босогосун аттаганда эле балдар балалык деп ырдашып, элдин көңүлүн бурушту. Дүркүрөгөн кол чабылып, меймандар жаңы капиталдык ремонттон өткөн бала бакчанын абалы менен таанышып чыгышты. Мурун бул бала бакча эскирип, терезелери сынып, жаан чачында суу кирип, жарактан чыгып бара жаткан болсо, эми мынтип жаңыланып, балдар үчүн жаңы шарт түзүлдү. Балдар биздин келечегибиз. Андыктан балдардын ден соолугу ар бир ата-эне үчүн маанилүү. Мындай саамалыктын уюштурулуп, балдарга жылуу бала бакча ачылып бергендигине ата-энелер дагы ыраазы. Бала бакча 50 орунга ылайыкталып, 11,5 миллион сомго жасалып бүттү. Үчүнчү болуп мектептин ачылышы болду. Эң алгач Боз Салкын элдик ырбий ансамблинин кызматкерлери тарабынан уюштурулган концерт болуп өттү. Андан соң өкмөттүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө сөз берилди. Качыбекте эмес, Ак Суу районунда эмес, жалпы кыргыз элинде чоң майрам десек болот. Анткени бир кичинекей айылда, ушу айылдын иштеп аткан айыл өкмөт башчысы, депутаттары, ушу активдүү жигит кыздарынын демилгеси менен 5 чоң ачылыш болуп атыптыр. Бул жакшы көрүнүш. Буну башка айылдарга дагы жугуштуу болсун, башка айыл өкмөттөр дагы ушу үлгү алсын ушул айыл өкмөт башчысынан. Анан быйыл республикалык айыл өкмөттөрдүн кароосунда дагы 2-нчи орунга жетишти ушу Ак Чүй айыл өкмөтү. Ал сыйлык менен дагы чын жүрөктөн куттуктайм. Анткени бул жалпы ушу Ысык көл областын, мындай айтканда, жүзүн коргоп, желегин көтөрүп дегендей, республикалык деңгээлде дагы өзүнүн эмгеги менен ушу айыл өкмөт башчысыбыз өкмөттөн сыйлык алды. Ал да биз үчүн өтө чоң сыймык. Жалпысынан негизи Ысык көл областы жылда эле ушу 1-нчи орун, 2-нчи орун, 3-нчү орун деп призовой орундарды алып келатат. Биздин айыл өкмөттөргө дагы ийгилик каалайм. Майрамдын урматына куттуктап келген эл өкүлдөрү өздөрүнүн белектерин тапшырышты. Областык билим берүү институтунун атынан сиздерди ушул салтанаттарыңыздар, чоң майрамыңыздар менен куттуктап койгон улус этиңиздер. Сиздерге ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ал эми окуучуларга болсо мына өкмөт силерге жаркыраган кенен жылуу сонун мектепти куруп берип атат. Силер болсо эми мындан ары жакшы окуудагы жакшы ийгиликтерге жетишет деп ойлойм. Салтанаттуу майрамга улай эле айылдагы тургундарга да көңүл бурулбай койгон жок. Апаларга баатыр эне наамы ыйгарылса, аталарга кадырлуу ата наамы берилди. Мыкты иштеген мугалимдерге ардак грамоталар тапшырылды.
Мектептин аты 1800-1862 жылдары жашап өткөн коомдук саясий ишмер, алгачкы жаңы замандын нугун эли үчүн түптөп берген инсан Качыбек Шералы уулунун атынан коюлган. Качыбек айылында чоң биздин ушу эл журтубуздун сүйүнчү болуп жатат. Буга токтолсок, жалпы ушул акыркы 2 жылдын ичинде ушу Качыбек айылына 97 миллион сом инвестиция акча каражаты кирди. Буга айта кетсек 240 орунду мектеп курулуп ишке берилди. Арис долбоору аркылуу 9,5 миллион сомго спорт залдын курулушу жүрүп жатат. Бул имаратты ушул жылдын акырына чейин ишке берели деген пландабыз. Андан сырткары бул айылда имараттары таза суу менен камсыздалган эмес буга чейин. Ушул Хелветас долбоорунун алкагында 2016 жылы башталып, быйыл мынакей ушул айылдагы 8 социалдык объекти таза суу менен камсыз болуп, андан сырткары жергиликтүү калктын 40% таза суу менен камсыздалды. Кудай буйруса, бул 2018 жылкы планыбызда мындан башка дагы бир долбоорлор менен толугу менен ушул айылды таза суу менен камсыз кылалы деген планда турабыз. Андан сырткары ушул жай мезгилдеринде ушу Качыбек айылында республикалык бюджет менен бул ДЭУ-11 ишканасы менен 2 километр жол 11,5 миллион сомго толугу менен асфальт курулду. Бул жол салынганга чейин айыл ичи аябай чаң басып турган. Азыр мынакей өзүңүздөр көп болуп турасыздар. Бул жолдун ичинин баары тең асфальт курулуп, чаң өтпөй жакшы болуп калдыганына көп болуп турасыздар. Ааламга жол айылдан башталат демекчи, аталган мектептен окуучулар татыктуу билим алып, эли жери үчүн күйгөн, калк кызматын аркалаган улуу инсандар өсүп чыгат деген ишеним зор. Спорт адам баласынын турмушунда маанилүү орунду ээлейт. Андыктан балдардын сергек жашоосуна кам көрүп, ачылып жаткан объекттердин 4-түнчүсү болуп спорт зал эсептелет. Акыркы 2 жылдын ичинде Акчы айыл аймагына 97 миллион инвестициялык акча каражаты кирсе, анын 9,5 миллион сомуна спорт зал салынды. Алдыда кыш келе жатат. Эми балдар дене тарбия сабагын үшүп эшикте өтпөстөн, жылуу жаркыраган бул имарат ичинде өтүшөт. Спорт бул ден соолуктун булагы дейт. Андыктан аны менен машыгып туруу ден соолукту чыңдайт. Айыл ичиндеги дагы бир жетишкендиктердин бири 11-чи жол тейлөө кызматкерлеринин каржылоосу астындагы 2 километр жолдун салынышы. Чаң баскан таштак жолго эми асфальт төшөлүп, автоунаалар кыйналбастан жүрүп жаткан кезде. Тактап айтканда, Акчы айылындагы Качыбек айылы өнүгүүнүн дагы бир баскычына көтөрүлдү.